Анча-мынча бутуна туруп калгандар. Lexus 570'ti minip жүргөндөр 200 000 Lexus бар бизде азыр. Ошолордон алсам болобу кичине? Болот. Алардан алайын деп, туурабы? Coca-Cola'dan alsам болобу? Болот, туурабы? Coca-Cola'dan алабыз, арак заводунан алабыз. Байлардан алганга салыктуу саат бересиңерби? Бересиңерби? Берсеңер, анда силер патент менен иштегенге шарт түшкөндү мен ойлоштуруп караштырайын. Бул бир. Бул биринчи угуңуздар эми. Мен силерди укпадым. Счет фактураны силерге эмне кереги бар? Мен счет фактураны производительдерден сурап атам. Эгерде арак завод 12 фура машинени чыгарып, мага бир фураныкын көрсөтүп коюп атса мен эмне кылам? Мага силер жардам бергиле. Биз ошореке орто катмардан өйдө бутуна туруп калгандар, биздин конституцияны сыйлап, биздин жарандар болсо, алар төлөсүн деп атабыз. Мына ошерекилерден эле салык алат. Жаңы салык эчтеке киргизген жерибиз жок, урматтуу агайын туугандар. Жанагы штрафтарыңар боюнча мына азыр тапшырма берем. Азыр взысканиянын баарын токтотот, наложениянын баарын токтотот, жанагы биздин группа иштеп чыгайлы. Бирок эми штраф менен колуман келбейт, ал парламентке кайрылабыз, сиздер менен чогуу. Кандай кылабыз? Бирок тартибин, ирети менен. Бир чупа-чупус баспай койсо эле 13 000 төлөй койгондой андай кылбайбыз. Анын баарын ирети орду менен өзүнчө кете берсин. Мени уккула, штраф жөнүндө айтып атам мен. Штрафты мындан ары сиздер мага кандай кылып жардам бересиздер? Кийимдин магазининен аренда алып атасыңар. Мен ошо арендатордон ошого сиз төлөп аткан арендадан акчасын алам. Мен силерден албай эле коеюн деп атам. Мына контейнерлерден кимден алып атасыздар? Ошолордон алабыз. Сиздер менен сүйлөшпөдүкпү? Эми өлкө болгондон кийин биздин чегара бар, жетим жесирлер бар, 300 000ге жакын үй бүлө бар, 720 000 киши пенсионерибиз бар. Ошолордун баарын бүт өлкөлөрдүн баары ушу салыктын эсебинен эле төлөйт. Бирок биз бул салыкты силердин катмарыңардан, мына көчөдө азыр келгениңердин баарында балким бирден кичинекей комок бардыр. Балким кичинекей магазин бардыр. Чоң магазиндердин баарын ретке келтиребиз. Чоң магазиндердин баарында ККМ иштейт. Баары орду менен кете берет. Силердикиндей кичинекей магазиндердин баарын азыр 10 киши бериңиздер. Мына Таластан келдим деп атасыңар, Нарындан келдим деп атасыңар, жерден келдим деп атасыңар. Ар бириңердин менде экономический дислокациясы бар. Кимдин кайсы жерде бар экен. Анан патенттериңерди в разумных пределах деп мына менин бир карындашым айтты. В разумных пределах көтөрөйүн. Көтөрөт деген ушу кенде эле баарын көтөрө бербейли да. Ак үйдүн жанында болсо, кичине үйдөрөөк болсун. Новостройкада болсо, кичине асыраак болсун.